Күндүз тамактан узак жашайсың деген сөз бар. Тамактануу убактысы жүрөккө кандай таасир этер жөнүндө айтып берейин. Окумуштуулар жүрөк кан тамыр оорулары менен тамактануу убактысынын түз байланышын далилдешкен. Изилдөөгө 20 жаш, ден соолугу чың адам катышып, саатсыз, жарыксыз, электроникасыз шартта жашашкан. Алардын убакытты сезүү жөндөмү толук өчүрүлгөн. Максат биологиялык сааттын жүрөккө тийгизген таасирин изилдөө болгон. Андан кийинкиси канцерогендик таасири бар. Узак убакыт колдонууда бөлүнгөн химикаттар онкологиялык оорулардын коркунучун жогорулатат. Андан кийинкиси гормоналдык тең салмастыкка алып келет. Бисфенол А гормону эстрогенге окшош таасир берип, организмдин табигый гормон системасын бузат. Бул кош бойлуу айымдар жана өспүрүм балдар үчүн өзгөчө кооптуу болуп саналат. Андан кийинкиси бул иммунитетти алсыратат. Сапатсыз пластиктеги химиялык заттар организмдин коргонуу жөндөмүн начарлатып, сезгенүүгө, өнөкөт ооруларга шарт түзөт. Кийинкиси бул микропластик. Убакыт өтүшү менен пластик майдаланып, микрочастицалар тамакка аралашат. Бул ичеги карын микрофлорасына жана зат алмашууга терс таасирин тийгизет. Эми эмне кылыш керек? Коркунучту азайтуу үчүн төмөнкү кеңештерди эске алыңыз. Тамак үчүн атайын микротолкундуу, мешке ылайыктуу делген белгиси бар пластик идишкана колдонуңуз. Тамакты болсо пластикте ысытпаңыз, айнек же керамика идишке салып ысытыңыз. Эгерде контейнерге жарака кеткен болсо же өңү өзгөрсө, аны сөзсүз түрдө ыргытыңыз. Бир жолку пластик идишти кайра колдонбоңуз. Ал сиздин ден соолугуңузга өтө зыян алып келет. Сиздин ден соолугуңуз сиздин тандооңузга жараша болот. Сураныч, бул маалыматты жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Айрыкча балалуу үй бүлөлөр үчүн абдан маанилүү.